Так, ассаламу алейкум достор. Азыр силерге MetaMask'тан BNB'ни кантип чыгарып кеткенди көргөзөмүн. BNB эле эмес, эми башка токендерди деле ушул эле жол менен чыгарса болот, бирок ар бир токендин өзүнүн адреси болот. Ошону билишиңер керек. Например, мына кошелёкко кирдим, мына мен кошелёкко кирдим, мына обзору, мына спотовый спотовыйга келип түшөт да, ошон үчүн мына менде азыр на данный момент мына карап тургула 12,127 тыйын да, мындайча айтканда 50, ну почти 55 эме бар экен, BNB бар экен. Эмне үчүн муну калтырып койдум? Анткени мен силерге бул жерден дагы көп нерсени көргөзүшүм керек. Ошон үчүн BNB'нин суммасы ушул жерде туруп турсун. Мына моуну көрдүңөрбү? Могу скрыть нулевой балансы деген кээде бул жерде толтура бул токендер жайнап туруп калат атпайбы? То есть 00 токендерди деле көргөзүп берет. Ошон үчүн ушул кнопканы басып койсоңор, только счетуңарда бар гана токендер көргөзүп, а калгандарды жаап коет. Андан сырткары мына могу жерде конвертация активов дегендер турат. Ушуну бассаңар жана остаток болуп калат го, могу жерде остаток тыйындар, ошолордун баарын тең BNB'ге которуп алсаңар болот. Андан кийин мен силерге еще BNB'ни кантип сатыш керек экенин да көргөзөмүн. Эми азыр бир сыра примерно айтканда, мына могу BNB деген кнопканы басасыңар, баскандан кийин мына мондай ачылат. Ачылгандан кийин BNB'ни деген кантип сатыш керек. Бул обычно эле мына USDT керек бизге. BNB USDT деген кнопканы басып туруп эле бастым ошону. Обычно эле спотовый рыноктун эле эмеси ачылып калат, ордери. Ошону мына могу продать деген кнопканы басасыңар дагы эле. Бул жерге 100% деп көргөзөсүң. Мына көрдүң, мен болгон BNB'мди бул жерге ойдуруп койду, болду, продать басып туруп эле сат дайсыңар. Азыр биз кайра кошелёкко киребиз. Мына спотовый кошелёкко кирдим. MetaMask'тан биз чыгарып алыш үчүн BNB'нин эмесин беришибиз керек, адресин беришибиз керек. Ар бир токендин адреси болот. Ошол адрес аркылуу сен башка биржаларга дагы, башка балдарга дагы, башка кошелёкторго, MetaMask, Transwallet, например, или там marketplace'терге, или там бирдеме сатып алып атсаң, холодный кошелёкко чыгарып атсаң, например, ошонун баары тең ушул через адрес, через сеть деп коет. Ушул аркылуу которуп жүрө бересиңер. Азыр бизге вывод деген кнопка керек. Вывод деген кнопканы басабыз. Бул жерде мына мага BNB'ни чыгарып атабыз. Внимательный болгула. BNB чыгарып атсаң, BNB'ни басасың. USDT чыгарып атсаң, USDT чыгарасың. Анткени кээ бирлериңер MetaMask'ка USDT чыгарып алышып, эчтеке ала албай калдыңар көбүнчөсү. Туура иштегенди үйрөнгүлө, шашпай, көрүп чыгып, 2 жолу көрүп чыгып дегенде мына BNB'ни бастым. Бул жерде деген BNB'нин өзүнүн сети BNB Smart Chain. Ушул аркылуу иштейт көбүнчөсү. Мына Web 20. Web 20-ны бастым мына. Ушундай таблица чыкты. Мына ушул жерден биз деген мына могул адрес кошелька деген, то есть бул уже BNB'нин эмеси, адреси. Мына сеть бул жерге чыкты. Бул жерде мына адреси турат. Көрдүңөрбү? Ошондо мына могул кнопканы басасыңар, мына скопировать. Кээ бирлериңер ушуну скопировать этип, кайра вставить эткенди да билбей атасыңар да. Эми үйрөнөсүңөр, конечно, азастан. Скопировать эткенде мына ушул кнопканы басып койсоңор эле өзү эле уже копироваться этилип туруп, скопировано деген сөз чыгып калат. Мына бастым. Көрдүңөрбү? Мына адрес кошелька скопирован. А вставить эткенде кадимгидей эле жанагы таякча өчүп күйүп аткан жерге коюп туруп эле вставить деген кнопканы басып койсоңор. Мына азыр бизге деген мен адрести скопировать этип алдым. Бул адрес бизге MetaMask'ка коюшубуз керек. Мына спотовый кошелёкту дагы жолу байкап калгыла, $50 менен турат. Азыр үстүнө келип акча кошулуп калат. MetaMask'ка киребиз. MetaMask'ты ачтым. Меники отпечаток пальца менен турат. То есть кээ бирлеринки пароль, кээ бирлеринки отпечаток пальца менен кирет. Бул кадимгидей эле кошелек. Мына жана эртең менен мен бир сыра уже чыгарып кеткен болчумун, 0 болчу. Азыр меники мына могу уже бир сыра келип $45 келип түшүп калыптыр. То есть жанагы эмелерден, слоттордон түшүп атат. Булчу кичинеден капать этип атат. Анткени мен эртерээк регистрация болгом, ошон үчүн мага эртерээк келип атат. Азыр кээ бирлериңер кечирээк регистрация болгонуңар бир топко чейин күтүп калышыңар мүмкүн. Бирок меники мисалы $150 салганмын. $150 салдым. Ошондон түшкөн акчалардан уже 5 слот сатып алып койдум. 5 слоттон сырткары мен еще
где-то $250 уже чыгардым примерно. Мына BNB-ни көрсөк, могу жерде мына смарт эмелер, подтверждениялар турат, канча чыгарганымдын баары тең турат. Мына ошол эми карап тургула, мына чыгарып атканда кандай кылабыз? Азыр могу $45 мен чыгарып кетемин. То есть $45, BNB менен 10 деп турат. Мына могу жерде 10 0,10 BNB чыгарамын. Акчалай $45. Жакшыраак байкап тургула. Мына могул кнопканы басабыз, чтобы чыгарыш үчүн. Биринчи бастык. Андан кийин отправить, мына отправить деген кнопканы басабыз. Внимательно карагыла. Адашып ана туура эмес кылып алып башка жакты көзтө кирип калбасын. Бул жер өзү эле толуп турат, мына могу жер өзү эле толуп турат. Для невнимательных повторяю второй раз дегендей. Могул жерге мына ушул жерге жанагы скопировать эткен, Binance биржадан скопировать эткен адрести ушул жерге вставить этебиз. Кантип вставить этебиз? Тигине көрдүңөр, таякча маргайт этип атат, поезд деген жерде. Ушул жерге эле сөйбөйүңдү тийгизип кармап турсаң, вставить деп чыгат. Мына көрдүңөр, мына могу вставить дегенди бассаң эле жанагы адрес бул жерге келип түшүп калат. Жазылып калат автоматически өзү. Бүттү. Ушул вставитти басарың менен мына далее деген кнопканы басышыңар керек. Ылдый жагындагы далеяны басабыз. Бул жерде сурап атат мына канча штук деп. Мына көрдүңбү, дагы курсор маргайт этип атканын байкап атсыңбы, мына могу таякчаны. Ушул жерге деген сумманы жазасың. Или сумманы жазгың келбесе, мына могу жерде максимум деген кнопкасы жазып турат. Мен азыр максимум жазып туруп, азыр полный эле бүт баарын тең чыгарып алам азыр. Мына. Көрдүңөрбү? Жанагы болгон буюмбанды баары жазылып калды. Эми кайра далее дегенди басам, ылдый жактагы далее, мына далеяны бастым. Транзакцияны сурап атат. Туура толтурдуңбу деп сурап атат. Андан сырткары мына могу жерде комиссия. Биз кетип аткан, өзүбүздүн кетип аткан суммабыздан ошончо комиссия кетип атат. Алат бул деген. Нары бери которгон сайын комиссия төлөп турабыз. Болду, толду, нормально. Отправить деген кнопканы басабыз. Отправить кнопкасы кетти, подтверждениясы кетти, транзакция отправлена, ожидайте подтверждения деп. Мына көрдүңөрбү? Мына 0. 0 болду мына менин счетумдагы эмелерим, BNB'лерим чыгарып кетти. Ошондо мен где-то примерно уже буга чейин $250 чыгарганмын, азыр дагы $45 чыгардым. Ошо менен где-то уже белки $280-290, $100дан уже ошончосун уже чыгарып алдым. Мына көрдүңөрбү? Эми кичине убакыт керек тияка барып түшкүчөктү. Ага чейин мен силерге кантип туура киргенди, жанагы смарт чейнге кантип туура киргенди дагы бир суроо көргөзүп коеюн. Мына баягы браузер деген жакка киребиз да. Браузер деген жакка киришибиз керек. Бул кээде силердики уже түшүнүп кирип кетиши мүмкүн. Эгер моундай чыкпай калса, мына моундай силердин чакырган кишиңер аркылуу кирдим дегениңер чыкпай калчу болсо, анда мына ылдый жактагы могу тамды көрдүңөрбү? Могу тамдын сүрөтүн. Ушуну басасыңар мына. Ушуну басасың. Бассаң MetaMask'тын мындай жерде кирет. Баягы адресная строка деген жерге, мына могул жерге мына. Ушул жерге жана мен жиберген менин реферальный ссылкамды жазасыңар бул жерге. Мына буфер обмена меники бул жерде турат, Мына. Бастың ошонун чакырган нерсесин. И мына келип түшүп калдың. Play now деп или играть сейчас. Орусчаны кайсыл жерден которуш керек деп сурап атасыңар. Орусчаны мына могул значоктон которосуңар. Ушул значокту бассаңар мына азербайжанский, испанский, шведский, персидский, корейский, кыргызчадан башкасы бүт бар. И любойун коюп алга. Играть сейчас дегенди басабыз. Андан кийин мына именно ушундай болуп чыгыш керек. Войти в свой аккаунт. Азсыз силер сатып ала албайсыңар. Мына войти в свой аккаунт. Жөнөкөй кирип алып эле анан кийин мондай подписать деп контракт чыгыш керек. Подписать. Ар бир кирген сайын ушундай болуп турат. Ар бир кирген сайын. Программный вид мына биздин сотубуз бул жерде турат. Общий программный видке жазып базабыз. Андан кийин мындай ачылат. Анан ушул жерге эле туруп алып эле акчам жетпей атат деп атасыңар. Уровень боюнча карагыла. Мына уровень. Мунун баасы мына могу жерде жазылып турат. 8 деген 8 BNB. Муну деген $450 көбөйтөсүңөр. Где-то $3000-$4000 болуп кетет. Мунун баары бизге кереги жок. Бизге могу 5-уровенден баштап эле ылдый керек.
өйдөңкүсүнө салбагыла акча, уже кечигип калдыңар. Жакында мына могу биринчиси ачылат, ушуну алсаңар болот. Мына могу чыгат. 33 саат калыптыр. Анан акча түшпөй атат деп атасыңар. Акча түшөт деген могул жер толмойынча акча түшпөйт. Мына меники деле экөөнөн акча түшө элек. Мына могундан түшө элек акча, еще могундан акча түшө элек. Мына меники дагы турат. Тигил экөөнөн бир акча түштү. Анан толгондон кийин булар толуп туруп кайра дагы айланып түшө берет акча деген. Мен өзүм салган $100 уже 2 эсе актап алдым. Ашыкча түшкөн могу жерде калып калган слотторду сатып алган акчалар ал прибыльге сатылып алдым да. Күйүп кетсе дагы мага баары бир, анткени мен деген уже эметип алдым менчи, уже өзүмдүн акчамды актап алдым. Өйдөнү көздөй мен эмне үчүн албай атам, анткени уже кечигип калдык да айкачы. Ошон үчүн мен өйдө жактарды бугактагы слотторду сатып албаймын уже. Андан үчүн эртерээк алыш керек болчу. Все, бул MetaMask иногда ушундай кирип чыкканда кичине эмет пароль сурап турат. Пожалуйста, эч эметпей эле паролун кайра жазып турушуңар керек. Мына меники 0 бойдон калды. Анан кечинчеси канча түшкөнүн дагы бир сыра көрүбүз. Так, эми эменин счетубузду текшеребиз. Так, BNB мына 100 болуп калыптыр. Көрдүңөрбү? Жана канча эле? Эсиңердеби? 55 болчу. 45 келди, экөө биригип 100 BNB болуп калды. Эми муну кантип сатабыз? Мага азыр BNB кереги жок да, бирок негизи керек деле болчу, мага силерге көргөзүп коеюн. Мына пошагово көргөзүп атам. Дагы бир жолу көргөзүп атам. Мына BNB USDT дегенди. То есть MetaMask'тан акча чыгарганды көрдүңөр. Туурабы? Эми BNB'ни биз сатып иш керек. Анткени бизге кереги жок да BNB-чи. BNB-ни USDT кылышыбыз керек. USDT мына. Могул жерин абайлап постоянно туура толтуруп жүргүлө. Кээ бирлериңер башка BUSD или башкаларын жазып алып, мен сата албай атам деп эле калып атасыңар. Мына продать баскандан кийин силерде могул жериңерде мына доступно деп моунча сенде бар деп көргөзүп атат. Мына көрдүңбү? 100% деп басып коёмун мына мен азыр жерге. Всего продать количество 100%. Мына 100% деп бастым. $105 болот экен деп чыгып атат. Мына рыночный базар менен сатышыбыз керек эле мына рыночный. Мына базар баасы менен. Базар баасы деген мына могу жерде жазылып турат. Лимитке коюп койсоңор аны күтүп отуруп беребиз ошон үчүн. Мына 100%. Бастым 100%. Дагы жолу басамын мына 100% ылдый жакта бул жерде менде канча турса, 23 турса, значит мына бул жерге да ошончону жазып берди. Минимум 0 то есть $10 өйдө болуш керек суммаңар. Спотовыйда ушундай минимальный ограничение бар. Сатып алсаң дагы $10 өйдөнү көздөй болуш керек. Все, продать кнопкасын басамын. Продать кнопкасы каякта, кайсынысын басам деп да сурап атасыңар. Мына достор, мына могу ылдыйкы олчойгон чоңурагын басасыңар. Бастым. Кетти успешно. Андан кийин дагы сурап атасыңар. Мен бассам жок болуп кетти, каяка кетти деп. Ал деген достор учкан бойдон келип туруп мына могу кошелек деген жерге келип түшүп калды. Ошол жерден таап алабыз мына. Кошелекту бастык, мына көрдүңөрбү? Жана менде деген 100 BNB бар болчу. Бул астатак калып калды. Бул спотовыйда ушундай туура жазбасаң кичинекей тыйын-мыйыңдар калып кала берет. Ага переживать этпегиле. Аны кийин жана мен айткандай могу жерден конвертация деп туруп басып туруп BNB кылып айланып аласыңар чогулгандан кийин. Майда кестерде көп эме кылбайлы болгула. Жана биз саткан акчабыз мына көрдүңөрбү? $100 болуп, USDT болуп бияка түшүп калды. Муну каяка каалаган жагыңа котором десең, каалайсыңбы фьючерске которосуңбу, каалайсыңбы пополнение счетко которосуңбу, мына перевод деген кнопканы баскылап алып, перевод деген кнопканы баскылап алып, могу жердеги курсорду басып эме кылабыз, USDT кылып коесуңар мына, USDT. И бул жерден могу курсорду баскылап алып каалаган жагыңарга которо бергиле, мына каалаган жагыңарга которо бергиле. Максимум деп жазып кой, подтвердить деп басып кой. Все. Менимче бир сыра түшүнүк болуш керек барыңарга. Түшүнбөй калсаңар дагы бир жолу кайталап көрүп жазап тургула. Экспресс Smart Chain'ге уже регистрация өйдөңкү лотторду алганга уже кечигип калдыңар. Алсаңар жанагы биринчини алсаңар болот, экинчини алсаңар болот. Калганда уже акча салбай эле койгула, уже где-то бир 5 күндөн кийин уже полностью жаап туруп акчаларыбызды чыгарып кетишибиз керек. Бул ошондой кыска эле оюн. Узак убакытка кармалбайбыз, достор. Болду, достор. Ишиңерге ийгилик, чоң профиттерди каалаймын. Ийгилешип, ишибизди өркүндөтө берели.